Кыргызстандыктар үчүн 2010 жыл өтө жагымсыз кабарлар менен башталды. Өкмөт коммуналдык тарифтер кескин көтөрүлөт деген жаңы жылдык белек тартуулады. 1 январдан тарта электр энергиясынын баасы 2 эсе, жылуулук баасы 5 эседен ашык өстү. 1 февралдан тарта уюлдук байланыштын кызматтары үчүн төлөм ар бир кошулганына 60 тыйындан киргизилди. Бийлик төбөлдөрүнүн өлкөнү башкаруу жөндөмүнүн жоктугу уурулук ушул кесепеттерге алып келди. Миллиарддык баасы бар түндүк электр ишканасын жеке менчикке берүү жарыяланды. Бирок бюджетке биртке гана тыйын түштү. Артынан өлкө түштүгүндөгү энергетикалык объектилерди сатуу кезеги келди. Элдин ички нааразылыгынын күч алышы бириккен оппозицияны кайра жандантты. Анын лидерлери өлкө тагдыры жардын кырына барып калганын, мындан ары кечиксе болбой турганын ачык түшүнүштү. Аксы окуяларынын жылдыгында оппозиция Бишкектеги медиа форумдун имаратына курултайга чогулду. Курултайга өлкөнүн туш тарабынан 4000ден ашуун адам келди. Анда тарифтерди кайра түшүрүү, Бакиевдин туугандарын кызматтан кетирүү мыйзамсыз менчиктештирүүнү токтотуу талаптары коюлду. Аткарыла турган эле талаптар. Бирок үй бүлөлүк план башка жолго түштү. Курманбек Бакиев ынтымак курултайын түзүп, коомчулук анын тарабында экенин көргөзмөк болду. Бирок толкуган элди токтотуу кеч болуп калган эле. Толкундоолор Нарын менен Таласта башталды. 6 апрелде Талас шаарындагы митингде атайын кызматтын кызматкерлери нааразы элдин башында турган Болот шерди кармап Бишкекке алып кетишти. Араң турган эл жарылды. Нааразы адамдар облустук администрациянын имаратын басып алышты. Тиг учак менен Таласка ички иштер министри Молдомуса Кангантиев менен вице-премьер Акылбек Жапаров атайын күчтөрдүн коштоосу менен учуп келди. Түнү бою митингчилер менен тартип коргоо күчтөрү кагылышты. Демонстранттар Кангантиевди барымтага алып, облустук администрациянын жана ички иштер имараттарын ээлешти. Акылбек Жапаров эптеп-септеп качып чыкты. Биз ООДдан чыгып баратсак бир кичинекей бала таанып калды. Мына Жапаров деп. Элдин агымы артыман жүгүрдү. Жаныбызда бир 2 этаж здание бар экен. Ошо 2 этажына кирсек, чык дейт эми баягы эшикти түрткүлөп турушат. Коем эмне болсо дагы чыгайын деп атсам, анан инем Рахат деген эми өзүм мага окшош. Байке мен чыгайын. Көрөрүмдү, тагдырыма жазганды көрөрүм. Анан ошол убакта сиздердин дубалдын артында, этаждын артында машина турат, ошого секирип анан кетип калсаңыз, ошо убакыт болот деди да. Көз ирмейм эле ушундай немеде. Анан баягы эшикти ачып эле, мына мен деп эле Жапаровмун деп эметкенде 2 этаждан көтөрүп сүйрөп эшикке алып кетишти. 200 метрге чейин багыш бир топ эле уйпаланды окшойт, сабалды окшойт. Анан ошол убакта биз чыгып, баягы бир машинага отуруп, анан Таластын четинде бир фермага барып отуруп калдык да. 7 апрель эртең мененкиге медиа форумда кезектеги курултай чакырылды. Бирок Жаныш менен Курманбек Бакиевдер алдын алуу чараларын көрүштү. 6 апрель кечинде жана түнү бою Бишкектеги оппозиция лидерлеринин көбүн камакка алышты. Алардын арасында Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев жана мыйзам боюнча кол тийгиз саналган парламент депутаты Иса Өмүркулов бар эле. Жана ГКНБга келсек, уже Галина Анатольевна Скрипкина келип калыптыр. Ал киши айтты: "Сен мен өзүм кирем берге, сен тиги Алмаз Шаршеновичтин үйүнө бар. Арды азыр ушу үйүнө кол салып алып кетебиз деп атат. Ошол жака карагың" деп. Анан мен ушу Горький көчөгө келдим. Арды спецназ токтоп турган экен. Мен айттым: "Ай, мен адвокаты болуп, мен кирсетпеген укугуңар жок" деп сүрүп отуруп кирип кеттим. Анан келсем ушу баягы Алмаз Жолдошалиев баш болгон Альфа тобу тиги экөө үчөө сыртта, калгандары эшикти сындырышып атыр, жана пиласы менен. Роза Отунбаева камактан жашынууга аргасыз болду. Анын депутаттык кол тийгиздигин карап да койбой тургандары ачык болуп калган. Мен болсо үйгө барбаймын. Мен бир
сиңдилерим бар, ошолордун үйүнө кетип каламын. Ошол жака барып мен ошол жерде отурдум. Алар 4-чү этажда жашайт экен, анан мен ошол жакта неметип калдым, кармалып калдым. Аркаман менде 2 телефон бар болчу. Анан телефон менен эле ошол замат эле булар билип алды, аркаман келишти. Анан ошо подъездде кармап эле отурушту, подъезд. Анан үстүндө кошунасы бар экен, 5-чи этажда. Ал айтып тура, ушинтип подъезддин барында отурат деп. Анан биз болсо үчөөбүз сиңдим анан тиги уулу ошентип эле тымтырыспыз. Мен эми билбей калдым, эмне кылыш керек, кантыш керек. Анан сыртта да отурат, ичинде да отурат, түбүндө. Эртең менен форумга чогулган катардагы оппозиционерлер жетекчисиз калганын көрүштү. Бирок Токтайым Үмүталиева менен Ирина Карамушкина Алмата көчөсүндөгү аялдамадан эле митингди башташты. Эгер бийлик тим койгондо, балким митинг менен баары бүтмөк. Бирок бийлик өзүн өзү өлтүрүүгө барабар чечим кабыл алып, чогулгандарга күч колдонду. Медиа форумга атайын бөлүктү. Анын ичинде Улуттук коопсуздук комитетинин Альфа антитеррордук бөлүгүн салышты. Адегенде демонстранттардын колунан эч нерсе келбечүдөй көрүндү. Бирок чынында дал ушул күнү, дал ушул жерде элибиздин чыныгынын өзү көрүндү. Катуу токмоктон качып кеткендин ордуна жылаңач колдор менен каршылык көрсөтө башташты. Натыйжада атайын бөлүктүн аскерлери мөндүрдөй жаган таштарга туруштук бере албай чегинип качты. Алар таштап кеткен куралдар жана ок-дарылар, жүктөлгөн машиналар нааразы адамдардын колуна тийди. Альфа мынча куралды эмнеге форумга алып келгени таң калышты. Помню, один мужчина. Бир эркек куралды жигиттин колунан алып, алар бизди атмак экен да. Биз жооп кайтарышыбыз керек. Биз азыр аянтка барабыз, жүргүлө деп айтканы эсимде. Начали мотивировать. Пошли на площадь. Атайын бөлүктүн колго түшкөн аскерлерин катуу тепкиге алышты. Эгер активисттер арачы түшпөгөндө, алардын тагдыры эмне болору белгисиз эле. Бишкектин ар жерлеринен чыккан топтор тизилип алып, Ак үйгө бет алышты. Бирок бийлик алардын катыгын берүүгө канданып турган. Өкмөт үйү милициянын, атайын кызматтардын жана аскерлердин отряддары менен курчоого алынган эле. Нааразы топторду тосмого жетелектеле жаш агызчу жана желим октор менен тосуп алышты. Жалданган адамдарды сүрүп чыгаруу аракеттеринен майнап чыккан жок. Ал аз келгенсип Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттары курман болушту. Даярдыгы жок уландарды калайман топко салган академиянын жетекчилиги кийин сот жоогуна тартылбаганын белгилей кетели. Ак үйдүн үстүндө болсо көзгө атарлар мылтыктар менен турушту. Кийинчерээк накта октор атылды. Биринчи болуп дарбазаны жарып өтүүгө аракеттенген демонстранттарды бутага алып аткылашты. Ошондо колоннаны баштап келаткандардын бири Алиасбек Алымкулов оор жарадар болду. Анын колунда желек гана бар эле, бирок аны так башка атышты. Кудай колдоп аман калды. Ак үйдүн тосмосунда ошондо атылган октордун издери дагы деле сакталуу. Азыр биз чакан тажрыйба өткөрүп көрсөк, мисалы үчүн бул таякчаны ошол издерге салсак, бул ылдыйкы кабатты көрсөтөт. Бул жер мисалы үчүн 3-чү кабатты көрсөтүп турат. Ал эми бул жерде башка издер 5-чи же 6-чы кабатты көрсөтүшү мүмкүн. Өзүңүздөр көргөндөй тажрыйба абдан оңой, бирок бул иш эмнегедир жасалган эмес. Бул сот процесси тууралуу кийин айтып беребиз. Ким кайсы тараптан калайман топко ок атканы тууралуу суроого соттон ачык жооп болбогонун дароо эле айталы. Бирок атканга ким буйрук бергени белгилүү. Президент Курманбек Бакиев 7 апрель күнү күндүз Бишкекке өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал эми Ак үйдүн ички радио байланышы аркылуу анын иниси Жаныш Бакиевдин күч кызматкерлерине кайрылып, өлтүрө атууга укугуңар бар деген буйругу жаңырганы анык.
Ошол үрөө учурган күнү атылган ок эч кимди тандабай ажал алып келген. Университеттин профессору болобу, Ош базарынан келген жумушчу, эмне болуп жатат деп кызыгып ала тоо аянтына келген өспүрүм болобу. Ага карабай туруп атышкан. Каршылашуу улана берди. Курман болгондор саны көбөйүп жатты. Сүйлөшүү зарыл эле. Ошондо октон жалтанбай дарбазага киргендердин бири укук коргоочу Токтайым Үмүталиева болгон. Кудайдан тилеп жамгыр жааса деп атасың, анткени газ кетип атат. Анан Кудай жаап жамгыр берди Кудай. Жамгыр жаап жиберди. Анан билбейм ушу жанымдагы бир бала жыгылгандан кийин ушу баягы токтун албай калдым, өзүм эмне болгонун билбейм. Жанымдагы бир келиндин ак немеси бар экен, олимпийкасын сыйдырып алып туруп эле жанагы милициянын жанагы дубинкасына ородум да болор болду дедим. Анан отургула деп алдыга жөнөгөнүн билем да. Ошо дарбазага жеткенде капталда бир бала жыгылып калды да. Суранып атпагыла деп, лишь бы ай ок атылып атат деп анан эптеп туруп нары жылып баратам. Убакыт тире отуруп турса экен, ок атылбаса экен, жайыраак басайын деп атам. Канча жай бассам ошончо убакыт өтөт деп. Анан жетип калсам балдар сурап калды, токтойм эже, ок атылып атат, жара 100ден ашык балдар өлдү, жарадар өлгөндөр көбөйүп атат. Кандайчы бизде ок жок эмеспи? Ак үйгө Альфанын шайы кетип калган бөлүгүн алып келишти. Анын аткычтары 6-кабатта ээлешти. Бул да Бакиевчилердин чоң каталарынын бири болгон. Анткени Альфа өкмөт үйүнө кеткенде калайман топ Улуттук коопсуздук комитетинин имаратына кирип кетти. Демонстранттар бир катар адамдарынан ажыраганына карабай, антитеррордук топтун бронетранспортерин ээлеп алышты. Ошентип, аянтта техниканын пайда болушу демонстранттарды шыктандырып, Ак үйдү коргогон күч кызматкерлерин психологиялык жактан сындырган. Кийин Альфанын көзгө атарлары БТРдин дөңгөлөктөрүн аткылап атып, болгон октору түгөнүп калды деп түшүндүрүшүн. Чынында эксперттер дөңгөлөктөрдөн снайперлердин окторунун изин табышкан жок. Алардын окторунун изи курман болгондордун сөөктөрүнөн да табылган эмес. Снайпердик мылтык абдан кубаттуу келгендиктен октору денени тешип өтүп кетерин айта кетели. Акыры Курманбек Бакиевдин нерви чыдабай калды. Анын кортежи Ак үйдүн түндүк жагындагы демонстранттардын чакан тобун жарып өтөт. Ошондо милиция курсантынын атасы ок жеп көз жумган. Ал киши уулуна жөнөкөй, жарандык кийим алып келген эле. Көп өтпөй Ак үйдөн Жаныш Бакиев качты. Демонстранттар түрмөдөн бошоткон оппозиция лидерлери менен сүйлөшүп, аларга бийликти өткөрүп берген ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөнов болгон. Бишкекке күйүгүм түшө баштады. Ал ортодо бири аянтта октон өлүп жатса, бири шаарды талоонго алып кирди. Мародерлуктун толкуну 2005-жылдагынан аз болду. Бир жагынан мурда оозу күйүп калган шаардыктар мүлкүн чыгарып кетсе, бир жагынан тез арада элдик кошуундарды уюштуруп жиберишти. Ошондо деле талоончулуктан зыян көп болду. Курманбек Бакиев өзүнүн тейит айылына качты. Ал жерде отуруп алып, өч алууга камдана баштады. Адегенде Ошто бийликти кайтарып алуу аракетин жасайт. Бирок ал жерден экс-президентти кубалап чыгышат. Бакиевти кармап келүү үчүн Жалал Абадка атайын топ учуп барат. Бирок Бакиевдин үйүн анын тарапташтары курчап алган. Арасында куралчандар да бар эле. Аны көптөгөн курмандыктар менен гана кармаш мүмкүн экени айгине болот. Анын арты жарандык согушка алып келиш коркунучу жаралат. Анын үстүнө Роза Отунбаевага КМШ өлкөлөрүнүн бир катар президенттери кайрылып, Бакиевти кое берүүнү суранышкан. Мындай кыйчалышта Отунбаева аны учак менен келип Минскиге алып кетүүгө уруксат берет. В аэропорт прибыли, и там самолет Ан-24 казахских аэромобильных сил.
Биз аэропортко келдик. Ал жерде бизди Казакстандын Ан-24 маркасындагы учак тосуп алды. Бир эле майор чыкты. Калган 5-6 адам учактын ичинде отурушту. Бакиев туугандары менен коштошту. Ошол эле убакта Волга келди. Андан жаш айым 2 баласы менен кичинекей саквояж менен чыкты. Алар учакка отурушту. Андан соң Бакиев эмнегедир тоолор менен коштошту. Тоолор жакты карап көзүнөн жаш чыкты. Учакка отуруп ал учуп кетти. Бакиев попрощался с горами что-то, посмотрел налево, направо в гору, прослезился и сел в самолет, и самолет улетел. Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт өз бийлигин мыйзамдаштыруу аракетин баштады. Эң кыска мөөнөттө конституциялык кеңешме чакырылып, негизги мыйзамдын жаңы долбоорун референдумда кабыл алмакчы болушту. Бирок референдумдун алдында өлкөнү кайрадан солкулдаткан окуя болду. Түштүктө этнос аралык жаңжал оталып, кан төгүлдү. Ошондо Ошто оюн автоматтары салонунан чыккан чыр калайман мушташка айланды. Окуя болгон жерге укук коргоо органдарынын кызматкерлери жетип келишти. Милиция офицери Шакир Зулимов чогулгандарды тыюуга аракет кылган. Анын айтымында арасында сырттан келген чагымчылар болгон. Ошол жерден таш менен башка жеген. Когда я разговаривал, один из молодых людей там спрашивал, кто он такой. Мен эл менен сүйлөшүп жатканда жигиттердин бирөөсү мен тууралуу бул ким деди. Ал мени тааныбайт экен. Мен шаарда көптөн бери иштегендиктен шаардыктар мени баары жакшы билишет эле. Мен андан сен кимсиң деп кызыга баштадым. Ал дароо жок болуп кетти. Караңгы болгондуктан мен аны жакшы эстей албайм. Мен ошондо ал адам чоочун экендигин түшүнгөм. Я не мог его запомнить лицо, ну, вечернее, ночное время было. И я тогда понял, что он чужак. Милицияга таш жаады, жооп иретинде ок атылды. Жалданган топ жолдогу машиналарды өрттөгөн бойдон шаар көчөлөрүн кыдырып жөнөдү. Кийинки күнү кырдаал курчуп, айылдардан түшкөн адамдар курал талап кылышты. Шаар ичин кыйроолор менен өрт каптады. Качкындар чек арага агылды. Июнь трагедиясынын символдорунун бири Ош, Бишкек жолунун боюндагы Сампа пахта фабрикасы болуп калды. Жолду куралчан сепаратчылар тороп алышкан. Бул программанын автору Аида Касымалиева ошондо окуяны чагылдырып жүргөн. Бактыга жараша, Сампада ары бери өткөн машиналарды ата баштагандан мурдараак сюжет тарткан топ өтүп кетүүгө үлгүргөн. 2010 жылы 13 июньда биз эптеп Ош шаарынан чыкканбыз. Анда абдан кооптуу болгон, тополоң болуп аткан. Анан Жалал-Абадка жеткенде Жалал-Абадтын ичине кирген жокпуз. Ушул жерде круговой деп коет. Андан араң зорго өттүк. Жалал-Абадтын оозу, мисалы үчүн, дарактар кыйылган эле, оозу жабык эле да. Анан круговойдо эч ким жок эле, бир да адам жок эле, чымындын учканын укса болмок. Анан кийин ошондон келатып, тез эле келатканбыз. Бул жерге жеткенде дөңдөн абдан көп адамдар көрүндү. Баары отурушат. Анан бул жерде талдардын жанына дагы келип алышкан. Арасында кичинекей балдар да бар эле. Биз Азаттык плюс тобу менен программа тартып жүргөн элек, бирок ошол тополоң башталып кетип, менин жанымда бир оператор, 2-3 журналист, жаш балдар бар эле, эң улуусу мен элем. Андан кийин бул өзүңүздөр көргөндөй бул жер өйдөлүш. Келип эле токтоп калдык, өзүбүз токтомок эмеспиз. Бизди токтотушту, колдорунда курал жарак бар. Жакшы эле сүйлөшөт, токтогула деди. Анан мен эң коркконум биздин унада камералар бар болчу. Эгер камералар бар болсо эмне болот деп. Анан мен курсагыма, мисалы үчүн, текшербесин деп, Ошто аябай көп текшерип атышкан, ар бир кадам сайын эле. Анан унадан чыгарып мен мындай жастык салып алган элем, боюмда бар болоюн жок дегенде деп, ошондой көрүнөйүн деп. Анан кийин адамдар түшүп келишти, 2-3 адам түшүп келип, биз менен сүйлөшкүчө эле. Бул жерде эч бир уна жок эле, эч ким. Биз тобокелге салып эле ошо Нокен тарапты көздөй бара жатканбыз. Анан артыбыздан укук коргоо органдары эмнегедир келип калды. Айдоочубуз дагы аябай кооптонуп, коркуп, анан ошондо жүрүп кете бербестен мен дагы мындай капюшонду кийип, машинанын астына отуруп алгам.
Анан оператор айтып калды, азыр капюшонуң сактабайт сени, айда чыгып сүйлөш деп. Анан кийин мен эсимде чыгып, биз кете берелиби деп сүйлөшсөк, ошондо Кыргызстандын укук коргоо органдары силер эмне кылып жүрөсүңөр бул жакта деп аябай кыйкырган. Анан кийин биз ошол кетип атканбыз Бишкек тарапка десек, анда кетпейсиңби деп мени аябай сөккөн да. Бирок ошо сөккөндө дагы биз аябай сүйүнүп, жаныбыз аман калды деп кеткенбиз. Бирок ошондо мен сезген эмесмин канчалык абал оор болгонун. Эч кандай сезген эмесмин, себеби дегенде бизден кийин эле 3 сааттан кийин ошол адамдардын унасы ташбаранга алынып, күйгүзүлүп, 16 адам ушул жерден көз жумган, экөө дагы деле дайынсыз жоголгон. Акыры адамдар өздөрү кан төгүүнү токтотушту. Ар кайсы этностордон куралган элдик кошуундар эри шаркак болуп, өрт жаккандарга бөкөт коюшту. Ал ортодо Бишкектен жиберилген кошумча милиция жана аскер күчтөрү келди. Кагылыштарды бир канча күндө басуу мүмкүн болду. Мында жарандык коомдун салымы чоң. Ал кандуу окуялар ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө сакталуу. Ошону менен катар баарыбызга эскертүү сабагы да болуп калды. Арттагы күндөргө кылчая карап, ушунча кыйроолордон кийин өлкөдөгү кырдаал тез арада жөнгө салынганына таң калууга болот. Дайындалган күнү референдум өттү. Конституция кабыл алынды. Адамдар иши кылса согуш болбосо экен деген тилек менен добуш беришкен. Роза Отунбаева декрет аркылуу 2011 жыл соңуна чейин өткөл мезгилдин президенти болуп калды. Андан кийин Кыргызстанда ачык айкын парламенттик шайлоо өткөрүлдү. Шайлоо баракчасына кирген 30дай партиядан эч кимсин маалымат каражаттарына жол тосулду же үгүт иштерине тоскоолдуктар болду деп айта алышкан жок. Бирок бир да партия көпчүлүк добуш албагандыктан коом ичинде бөлүнүүлөр болду. Жогорку кеңеш негизинен бирдей сандагы 5 фракциядан куралды. Кантсе да өлкө кадыресе жолго кайтып келе баштады. Эң курч маселелер катарында албетте жабыр тарткан түштүктү калыбына келтирүү болуп саналган. Үйлөрүнөн ажыраган адамдарды кышка жеткирбей баш калка берүү керек эле. Бүт өлкөнүн күчү менен жана эл аралык жардамдардын эсебинен үйүн окуяларынын кесепеттерин жоюу мүмкүн болду. 2010 жыл көз карандысыз Кыргызстандын тарыхындагы эң эсте каларлык окуяларга жык мезгил болуп калды. Мамлекетибиз ыдыроо жана жарандык согушка кептелген десек болот. Көптөгөн чет жердик аналитиктер чынында эле ыдырап жок болот деп күн мурунтан айтып келишкен эле. Бирок алар жаңылды. Кыргызстан эли анын тагдырын өз колуна алып сактап калды. Өлкөнү өзгөртүүгө карай жол ачылды. Кыргызстан канчалык өзгөрө алды, аны жакынкы жылдары көрөбүз.